биз энциклопедияны адегенде жазып баштаганда Таланталы Алымбекович ушундай бир идеяны берди. Ушул Кенже эпостордун ичинен Манас эпосунун энциклопедиялары чыккан, бирок Кенже эпостордун ичинен бүгүнкү күнгө чейин илимий изилдөө жүргүзүлүп келгени менен энциклопедиялык маалыматтык бир жыйнак жок экендиги, ушуну колго алуу тууралуу сунуш түштү. Анан бөлүмдө академияда отуруп, сүйлөшүп отуруп, анан ушул идеяны андан ары колдоп, анан чыгармачыл топ түзүлүп, анан иш башталган. Былтыр февраль айында башталган экен, алгач башталышы. Ошондон бери Эртөштүк эпосунда чыгармачыл топ тынымсыз иштеп келе жатат. Негизинен туруктуу иштеген топтун өкүлдөрү бар, бирок көпчүлүк өкүлдөрү белгилүү бир белгисиз себептер менен жумуштан кеткендери болду. Ушинтип отуруп, анан негизги топ аягына чыгардык. Бүгүнкү күндө бул колумуздагы сыясы кургай эмгек ушул Манас академиясынын чыгармачыл илимий тобунун бир жемиши болуп эсептелет. Биз эмнеге көңүл бурдук? Эртөштүк эпосунун негизги варианттарына көңүл бурганга аракет кылдык. Негизги вариант катары Саяктай Каралаевдин классикалык вариант катары вариантын негизги өзөк кылып алдык. Бул ошол менен бирге Радов жазып кеткен вариантты экөөнү мисалдарда бергенге аракет кылдык. Андан тышкары Эртөштүк эпосунун кыргыз элинде айтылып келген майда жомок түрүндөгү варианттары ошол эле учурда чет элдерде, сибирлик татарларда, казак элинде кездешкен версияларында караганга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Атайын алынып келинген копиялар менен иштегенге туура келди. Буга чейин Эртөштүк эпосу бир нече жолу, 8-9 жолу 1938 биринчи жолу басылып чыккандан бери 8 жолу, 9 жолу кайра басылып чыккан экен. Мына ошол басылмалар биздин энциклопедияны жазуу ишибизде негизги курал болуп берди, негизги текст болуп берди. Андан тышкары Жусуп Мамайдын варианты 6300 сактан турган ыр менен жазылган Жусуп Мамайдын вариантын пайдаланууга туура келди. Ошондой эле кара сөз түрүндөгү Жума Жамгырчиев жазып алган вариант жана Жан-Жигит Казакбаев жазып алган, Иманбек Шамен уулу жазып алган варианттарды карап маалыматтар энциклопедияга берилди. Бул биринчиден. Анан экинчиден биз бизге чейинки изилдөө эмгектерине илимий экскурс жасаганга далалат кылдык. Өзгөчө Сулайман Кайыповдун, Сапарбек Закировдун жана башка бүгүнкү күнгө чейинки кыргыз окумуштууларынын изилдөө эмгектерин кеңири пайдаландык. Ошол эле учурда чет элдик окумуштуулардын, өзгөчө түрк элдеринин окумуштууларын, орус окумуштууларынын эмгектери, изилдөө эмгектери дагы негизги методологиялык негиз катары бизге кызмат өтөп берди. Ошону менен бирге дагы бир энциклопедияны толуктоочу дагы бир өзөк бар. Бул Эртөштүк эпосунун башка тилдерге которулган версиялары. Бул боюнча орус тилине которулган котормосу менен француз тилине 1960-жылы которулган котормосун пайдаландык. Ошондой эле 2022 жылы Салтанат Мамбаева тарабынан которулган англис тилиндеги вариантына дагы көңүл бурулду. Ошентип колуңуздарда турган бүткөн эмгек, жарыкка чыккан эмгек Эртөштүк эпосуна көркөм чыгарма катары, искусствонун бир түрү катары баа берилген изилдөө эмгеги, маалыматтык эмгектин бир түрү болуп саналат. Биз бул эмгекти жазууда
Эртештик эпосуна тарыхый негизден адабият таануу көз карашынан фольклордук чыгарма катары философиялык көз караштан жана башка көз караштардан караганга аракет кылдык. Элдин тарыхы, этнографиялык негиздер, географиясы, адам аттары, тилдик стилдик каражаттар дегеле бардык гуманитардык илимдерде керектелүүчү терминдерге түшүнүк бергенге аракет кылдык. Мунун баары албетте мен жогоруда айтып кеткен негизги варианттарга таянуу менен ошол варианттардан мисал алып аргументтештирүү менен ишке ашты. Албетте энциклопедияны жазуу тажрыйбабыз болбогондуктан, анын үстүндө коллектив жамаатыбыз өтө жаш болгондуктан бир топ кыйынчылыктарга дуушар болдук. Бирок ошол эле учурда эртештик эпосунун энциклопедиясын жазуу менен өзүбүзгө дагы чоң илимий бир потенциал топтоп алдык десек жаңылышпайм.